Күндүн башка окуялардын баяндоого өтөбүз. Аты жөнүм Назика Тамбекова. Бейшембиде болгон кабарлардан кыскача. Голландиялык саясатчы Герт Вилдерс парламенттик шайлоодо утулуп калганын мойнуна алды. Ошентип голландиялыктар зыяндуу популизмге каршы добуш берди. Бул арада Трамптын экинчи жардыгын Гавайи штатынын соту токтотту. Президент баары бир акырына чейин бул жардык ишке ашат деп жообун кайтарды. Ошондой эле 5 жылдан бери жылыш жок коопсуздук шаар долбоорун авторлор өкмөт өкүлдөрүнүн назарына койду, бирок турмушка шаары дагы да болсо такталган эмес. Бул жана башка кабарлар алдыдагы саналуу мүнөттөрдө баяндайбыз. Ошентип көпчүлүк көз кырын салган Голландиядагы шайлоо жыйынтыкталды. Жеңилүү ызасын оңчуларды тартып, бирок жыйынтыктарга ыраазы экенин билдиришти. Алдын ала маалыматтарга караганда, Рютте жетектеген Эркиндик жана демократия үчүн элдик партиясы парламенттеги 150 орундун 31-ине ээ болду. Ал эми Вилдерстин Азаттык партиясы 19 мандат алган. Рюттенин жеңишин Германия жана Франция кубануу менен кабыл алды. АКШдагы Дональд Трамптын ийгилигине шыктанган Вилдерс шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө миграцияга, исламга каршы лозунгтар менен чыккан. Шайлоо алдында бардык партиялар Вилдерс менен коалицияга биригүүдөн баш тарткан. Соңку 100 жылдыкта бир да жолу абсолюттук көпчүлүктү түзгөн фракция болгон эмес, ошондуктан коалициялык өкмөт куралып келүүдө. Нидерланддагы шайлоонун улай апрелде, Францияда президенттик шайлоо, сентябрда Германияда парламенттик шайлоо өтөт. Ошондуктан байкоочулар бул шайлоону Европадагы маанайды сыноодон өткөрөт деп баа берип жатышкан. Эми Кыргызстандагы кабарларга келелик. 5 жылдан бери ишке ашпай келе жаткан коопсуз шаар долбоору бүгүн презентацияланды. Эске салсак, өкмөт коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу үчүн Жогорку кеңештен 6 айлык убакыт сураган. 2 жыл мурда өткөн тендерде байланыштуу сот соңуна чыкпагандыктан аткаруу бийлиги долбоордун өз алдынча ишке ашырууга туура көргөн. Азыр бул безопасный город боюнча мен азыр эчтеке айта албайм. Азыр пока долбоор боюнча функциональный аракеттерди чыгарып атабыз. Презентация бүткөндөн кийин биз уже көрөбүз да ошол долбоордун возможностьтарын. Эске салалык, 2 рет өткөрүлгөн тендерлер ички иштер министрлери алмашкан сайын жокко чыгарылган. 2012 жылы тендер мамлекеттик сатып алуулардын алкагында жүргүзүлүп, анда кытайлык Beijing Construction компаниясы жеңишке мыйзамсыз ээ болгону айтылган. Ал эми 2015 жылы мамлекеттик жеке өнөктөштүк негизинде өткөрүлгөн тендерде Stillsoft Bishkek компаниясы долбоорду ишке ашырууга укук алып, өз кызматын $62 миллион баалаган. Бирок кийин келген министр Мелис Турганбаев тендер мыйзам бузуулар менен коштолгонун жүйө келтирип, келишимге кол койгон эмес. Экс-министр Stillsoft жалган документтерди пайдаланып, айрым маалыматтарды жашырганын жүйө келтирген эле. Учурда талаштуу маселе Бишкек шаардык сотунда каралууда. Өкмөт чечимди күтпөй эле долбоорду өз алдынча ишке ашырууну туура көрдү. Жаңылыктарды улантабыз. Дохада Түркмөнстан президенти Гурбангулы Бердымухамедов менен Катардын эмири Тамим бин Хамад Аль Тани менен болгон жолугушуу жыйынтыкталды. Сүйлөшүү маалында Түркмөн башы жаратылыш газына болгон каржылануу боюнча сунуш киргизди. Эске салсак, Каспий аркылуу өчүү газ түтүкчөсү тууралуу Түркмөн бийлиги учурда Ооган, Пакистан, Индия мамлекеттери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы маалым. Өз кезинде Катар тарап бул боюнча маселени ош кыйышы сөзсүз түрдө талкууланарын билдирди. Мындан тышкары жакын аралыкта Катарда Ашхабадтын элчилиги ачылмай болууда. Белгилей кетсек, 3 күн мурун эле Доха шаарында Кыргызстандын экономика министри Арзбек Кожошев Катардын премьер-министри менен жолугушкан. Доха шаарында өтүүчү Кыргыз-Катар экономикалык соода жана техникалык кызматташуу боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын биринчи жыйыны тууралуу маалымдалды. Ошондой эле жакын арада Доха шаарында Кыргыз-Катар бизнес форуму өтөрү күтүлүүдө. Кайрадан дүйнө кабарларына келсек, миграцияга байланыштуу президент Дональд Трамптын экинчи жардыгын Гавайи штатынын соту токтотту. Судьянын чечимине ылайык жардыгы жарандарга зыян алып келет. Бирок Дональд Трамп Теннесси штатындагы митингге сүйлөгөн сөзүндө соттун чечимин бийлигинен болуп көрбөгөндөй аша чапкандык деп атап ачуусун келтирди. Кесиптешим Айгерим Жаныкулда ушул теманын тегерегинде кандай кабарлар болуп жатканын токтолот. Айгерим, билебиз, Трамп 7 мусулман өлкөсүнүн мигранттарын кабыл алууну 90 күнгө токтотуу жардыгын чыгарган. Кийин ал соттор ал жардыкты токтоткондон кийин 6 мусулман өлкөсүнөн адамдардын келишине убактылуу тыюу салган экинчи жардыгы чыгарган болчу. Эми бул сот аркылуу токтоп жатат. Трамп бул ирет эми кандай чараларга барышы мүмкүн болчудай? Рахмат. Өзүңүз туура белгилеп өткөндөй, бул экинчи ирет мына ушул сот тарабынан токтотулуп жатат. Албетте бул ошо Гавайи штатынын сотунун чечими, же болбосо чечиминин жыйынтыгы 15 март күнү кечинде чыкты. Анан эле бул маалыматтан соң Дональд Трамп
Теннесси штатындагы ошол митингде сүйлөп жатып, бул ошо азыркы бийликтин үстүнөн бул аша чабуу катары сыпаттады. Мен беле кетейин, бул Гавайи сотунун чечими жогорудагы жардык чыккандан кийин бул ошол катардагы ошол эле мусулман өлкөлөрүнө багы зыян алып келет деген негизи менен чечим чыгарган. Дональд Трамптын айтымында бул күчүнө кириш бүтүрүп жаткан жарык токтотуу бул ошол террорчуларды өлкөгө жолотпого, багы алсызданууга алып келет деген пикирде. Ошондон улам акырына чейин күрөшөм деп билдирди, ал эмес ошол жогорку сотко кайрылаарын билдирди. Беле кетейин, башында бул жогоруда сиз айтып өткөн соттун чечими токтотуу боюнча бул 27 январда чыгарган болчу. Андан кийин ал жардыкты токтоткондон кийин ошол 6 мусулман өлкөсүнөн адамдардын келишине убактылуу тыюу салган экинчи жардык болсо, ошол эле марттын баш чендеринде чыгарылган болчу. Негизи Американын мыйзамы кандай экен? Соттун президенттин чечимин жокко чыгарууну кандай учурда ишке ашыра алат экен? Себеби бул жааттан алып караганда Кыргызстандыкы менен салыштырып болбойт эмеспи? Албетте, Кыргызстан менен Американын бул жааттагы мыйзамдарында чоң эле айырмачылыктар бар. Биринчиден биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Президенттин жардыгына каршы чыккан же болбосо ошондой чечим дагы кошумча чечим чыгарган бул аракет биринчиден бул сот бийлиги, судьянын бул ошол бийликтен көз карандысыз экендигин эске алышыбыз керек Америкада. Бул ошол эле демократия деп айтылып жаткан жана баалуулуктардын бир катары дагы кабылдасак болот. Экинчиден жогорудагы Трамптын жообунан кийин ошол жогорку сотко чейин барып ошол арызданып бул жардыктын да күчүнө кирүүсүнө аракет кылам дегени бул ошол эле америкалык эксперттердин айтымында. Бул өз кезегинде улам жардык чыгып, кайрадан соттун чечими баягы тыюу салган чечимдер чыга берсе, албетте бул жогорку сотто каралат экен, бирок ошол эле кезде сот улам тыюу сала бергендиктен бул документ албетте күчүнө кирбейт, жанагындай ошол айрым бир саналуу мусулман өлкөлөрүнө болгон айрыкча ошол жарандарга карата тыюу салуу албетте ишке кирбейт жана мыйзам түрдө иштебейт деп кабылдасак болот. Айгерим, дагы бир суроо, буга чейин Трамптын айлык акысы тууралуу маалымат чыгып кеткенине Ак үй нааразы болгон эле. Анын эмгек акысына токтолсоңуз. Ооба, бул маселе негизинде Дональд Трамп 1 жылдык эмгек акысын кайрымдуулук жумшайт деп анын ошол Ак үйдүн өкүлү Шон Спайсер билдирди. Биринчи кезекте бул ошол туурасында айрыкча журналисттердин жанагындай болгон маалыматтары себеп болгон болчу. Бирок өз кезегинде Ак үйдүн мына ошол туурасындагы комментарий берүүсүндө албетте журналисттер так өзү ошол акча каражатты кандай бөлүштүрүүгө алар жардам беришти деп кайрадан жообун беришкен болчу. Беле кетейин, 1 жылдык айлык акысы Америка президентинин $400 000 түзөт. Спайсердин айтымында Трамп бул каражаттарды кандай максатта пайдалануларын багы тууралуу билгиси келген. Ошондуктан адатта ал кескин сындап келген ошол журналисттерге ыраазычылыгын дагы кошумчалады. Өзүнүн шайлоо өнөктөгүнүн жүрүшүндө Трамп башында айтылган болчу, бул айлык албай иштейм деп. Анан буга чейин бул көп жылдан бери башында бизнесмен, миллиардер катары тааныйбыз бул президентти. Ошондуктан ошол жогорудагы президент катары ошол алган майнасын кайрымдуулук иштерине жумшайм деген багы расмий түрдөгү билдирүүсүн билдирди. Ошол эле Forbes журналынын ошол 2016 жылдагы рейтингин эске алганда Дональд Трамптын каржылык абалы учурда $3,5 миллиард ашат. Тактап айтканда $4 миллиард деп дагы белгилеп өтсөк болот. Ошол эле кошумчалай кетейин, буга чейин Америка Кошмо Штатынын президенттерин санап өтсөк, ошол эле Герберт Гувер менен Джон Кеннеди дагы ошол айлык акыларын өзүнүн пайдасына жумшабай, кайрымдуулук иштерине жумшап келишкен. Рахмат Айгерим. Айгерим Жаныкул Дональд Трамптын жардыгына карата соттордун жообу тууралуу кабарлар менен бөлүштү. Америка каналынын күнү бою болгон кабарларды баяндоону улантат. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүнүн аягына чейин көрүңүз. Шаардык мэрия өткөн жылы 72 миллион сомго көп каражат жумшаган. Кала башчылыгынын иши бүгүн депутаттардын талкуусуна коюлду. Бул арада Борбор шаарда акысыз дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүү боюнча акция өтмөй болууда. Ошондой саналуу күн калган Нооруз майрамына карата оюн зоок программалары такталды. Эс алуу күндөрүн сизде алдың ала мерчимдей берсеңиздер болот.
Кыргызстан Борбор Азиядагы кыз уурдаган көрүнүш боюнча алдына эч кимди өткөрбөсүн укук коргоочулар айтышууда. Алардын себебине ылайык өлкөнүн ар бурчунан ондогон кыздар ала качуунун жолу менен барып күйөөгө берилет. Мажбурлоо жолу менен турмушка чыккан кыздардын көйгөй коомчулукта маал-маал көтөрүлүп келет. Канчалаган тасмалар тартылып талкуулар болгон Акыйкатчы институтунун өкүлү гендердик укуктар бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдумаматова менен болгон маекке көңүлүңүздөрдү бурам. Махабат, айтсаңыз, мына 2012 жылы ала качууга каршы мыйзамды кабыл алган болчубуз. Ошол мыйзамды кабыл алгандан бери ошол жылына канча адам ошол сот жоопкерчилигине тартылат, анан бул мыйзам деги эле кандай иштеп жатат? 2012 жылы биз бул мыйзамды кабыл алган, бул чоң биздин жетишкендигибиз деп эсептейбиз да. Себеп дегенде биз ал цифрларды карабашыбыз керек. Иш жүзүндө кайрылгандардын саны башка, ал эми практика жүзүндө ушул ала качуу жолу менен үй бүлө куруп аткандардын саны бул башка себеп болуп эсептелинет да. Ошондуктан биз бул мыйзамды кайра күчөтүп, ушул мыйзамды үстүнөн иш алып барышыбыз керек да. Кайра информационно-просветительский иштерди алып барышыбыз керек. Ушул институтка жыл сайын канча адам кайрылат? Анан сиздер кандай жардам көрсөтөсүздөр? Консультация же болбосо кеп кеңештерден сырткары дагы? Бул 2016 жылда эле алып карасак, бул институттан эле аябай чоң цифра чыкпайт да. Бир 10 чактыга жетпеген адам кайрылат. Бул кыз келиндердин өздөрү эмес, алардын ошол бирге сүйлөшүп жүргөн жигиттери кайрылган, кээ бир учурларда апалары кайрылат же байкелери кайрылышат да. Бирок биздин бул иште биздин киришибиз кандай? Бул бизге кайрылганда биз эң биринчи эле сурайбыз да, күч органдарына кайрылдыңарбы? Ал күч органдары силерден арыз алдыбы? Анан арыздын үстүнөн кандай иш алып барды? Анан алар кайрылбаган болсо, анда күч органдарына кайрылдырабыз, анан ошол арыздын үстүнөн көзөмөл жүргүзөбүз. Ал эми күч органдарына кайрыла элек болсо, анда биз арыздарды кайрылган болсо, биз анда уже башка иликтөө иштерин жүргүзөбүз да. Биз күч органдарынан сурайбыз, эмне себептен бул иштин жыйынтыгы чыкпай жаткандыгы жөнүндө. Бирок баардыгы толукталып, анализделип, Акыйкатчынын жылдык баяндамасына келип кошулат да. Биз билебиз, негизи ала качууга дуушар болгон көпчүлүк кыздар бул шаар жергесинде эмес, айыл жергесинде көбүрөөк болот экен. Акыйкатчы институтунун ушул жерлерде өзүнүн өкүлчүлүктөрү барбы? Анан алар кандай иш алып барышат? Биздин ар бир аймактарда өзүбүздүн өкүлчүлүктөрүбүз бар да. Ал өкүлчүлүктөргө да биз Акыйкатчыга келип жылдык эмес, отчет берип турат. Ошол отчет берген учурларында байкалат, ушуну кайрылуулар бар. Мисалга эле айта кетсек, мисалы Жалал Абад өкүлчүлүгүбүзгө кайрылган Базар Коргондо бир кызды уурдап кетип атат. Кыз өзү чалып айткан экен, ошо отурбай мен өзүмдүн өмүрүмдү кыйымга чейин барам дегенде, өзү биздин Акыйкатчынын өкүлү Жалал Абад областы боюнча ошол милиция күч органдарынан бир адамды алып, акимияттан алып, анан ошол барып, анан ошол кызды бошотуп алып чыгышкан экен да. Анан кийин түшүндүрүү иштерин да жүргүзүшкөн экен. Анан кече жакында эле ушундай кайрылуу болгондо бир кыздын, бирок бул башкачасы да, бул кыздын жигити бизге кайрылган. Ошол кызга айткан, ошентип кызымды алып качып кетти, сүйлөшүп жүргөн элек десек. Андан кийин болсо биз өзүбүздүн өкүлчүлүктөргө кайрылып бир сурадык да, эме депчи, ушул барып билип келгиле депчи. Анан биздин өкүлчүбүз жерине чыгып сүйлөшүп келди да. Сүйлөшкөндө бул тескерисинче тоскоолдукка кыздын ата энеси тарабынан дуушар болду да. Бирок кыз дагы бир өзү да кол кат жазып берген экен да, ушундай өзүм макулдугу менен отурам депчи. Ушундай дагы учурлар кездешет. Махабат, дагы бир суроо. Биз билебиз, Кыргызстанда бир эле Акыйкатчы институту эмес, ошондой эле бүйүк уюмдар дагы ушул адам укуктары жаатында иш алып барат. Мындан башка укук коргоочумун деген адамдар дагы бир топ эле. Негизи адам укуктар жаатында Кыргызстанда ушул институттар менен өзүңүздөр кандай иш алып барасыздар? Анан жыйынтыктар, жылыштар барбы? Эң негизгиси бул эмне, бул көйгөй дагы эле уланып келе жатканын бирден бир себеби бул көйгөйгө системалык түрдө кайрылбай жатабыз да. Бул көйгөйгө системалык түрдө кайрылып, сиз айтып кетпедиңизби, мамлекеттик эмес уюмдар, биз ошондой эле мамлекеттик уюмдар менен чогуу бир калыпта бир ушундай иш алып барышыбыз керек да. Себеп дегенде барып жана айтып атышпайбы, ушул эме коомдо биздин актуалдуулугун жоготуп кетиш керек эле да бул статья. Бирок бүгүнкү күнү бул актуалдуулугун жоготкон жок. Жана биздин коомубузга бул азыр керектүү нерсе. Биз бул көйгөй менен дагы иштешибиз керек.
Өткөн жылы Бишкек шаардык мэриянын башка жылдарга салыштырмалуу 72 миллион сомго көп чыгаша кетирилген. Шаардык кеңештин депутаттары чогулган бүгүнкү жыйында белгилүү болгондой, ал каражаттар республикалык бюджеттен сарпталган. Мындан тышкары калаанын жарыктандыруу иштерине бөлүнгөн каражат 32 миллион сом болгон. Бул акча Шанхай кызматташтык саммитинин алдында бөлүнгөн экен. Ошондой эле бир эмес бир нече маселенин күн тартибине пландаган депутаттар мэриянын штаттык режимде иштеген адамдардын мекемелерди такташты. Маалым болгондой, саламаттык сактоо департаменти башкармалыкка өзгөрүлөт. Мындан тышкары турак жай субсидиялар боюнча Борбор район аралык социалдык өнүктүрүү башкармалыгына өтмөкчү. Бишкек шаарынын мэриясынын аппараты саны боюнча өзгөрүүлөр жок. Ошо бойдон калды. 99 штаттык биrdиктер. Андан тышкары техникалык жана тейлөөчү персоналдын 20 кызматкеринен турат. Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмүнө төмөндөгүлөр кирет. Биринчи борбордук аппарат, экинчи 4 администрациялык район боюнча муниципалдык администрация, үчүнчүсү 22 муниципалдык аймактык башкармалыгы, төртүнчүсү 19 түзүмдүк бөлүм жана 14 чарба жүргүзүүчү субъект. Башка кабарлардан 7 мартта саат 17:00 Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда "Апа, мен сени жакшы көрөм" аттуу кайрымдуулук концерти жана медициналык акциясы өтөт. Концерттин катышуучулары белгилүү искусство ишмерлери, кыргыз эстрадасынын жылдыздары жана башкалар. Медициналык акцияда артериялык кан басымды, кандагы кантты текшерип, УЗИ диагностикадан акысыз өтүүгө жана акушер-гинекологдон консультация алууга болот. Чогулган каражатты эне баланы коргоо улуттук борбордун аймагындагы балдардын ойноо аянтын түзүүгө жумшайт. Ошондой эле Бишкек мэриясы Ноорус майрамына карата Борбор калаада өткөрүлө турган иш-чаралардын программасын сунуштайт. Бул күнү 21 март саат 10:00 Курманжан Даткан эстелиги алдында Кыргызстан элинин ассамблеясы шаардык мэрия менен биргеликте уюштурган Кыргызстанда жашаган улуттардын кол өнөрчүлүк жана улуттук ашканалардын көргөзмө жарманкеси өтөт. Ушул эле күнү Ала Тоо аянтында театрлаштырылган концерт тартууланат. Ар бир райондо жаңы конуштарында улуттук тамактарды даярдоо жана маданий спорттук иш-чаралар өткөрүлөт. Жеңиш паркында улуттук аштардын жарманкеси жана театрлаштырылган оюн-зоок тартууланат. Ошондой эле ботаникалык бакта спортчулар жана шаар тургундарынын катышуусу менен жарыш өтөт. Айтор алдындагы эң ири майрам быйыл чоң шаан шөгөт менен өтөр убада берүүдө. Андыктан сиз да бул күнү жакшы эс алууну пландай берсеңиздер болот. Ошондой эле 11 каналы 7 күн 24 саат бою кызматта болорун кошумчалай кетейин. Кайрадан амандыкта учурашканча.